Адамзат тарыхынын өнүгүүсүнүн бардык этаптарында дин менен байланыштуу болгон көйгөйлөр дайыма болуп келген. Болот жана бүгүнкү күндө деле ошол маселе чечилбеген бойдон калууда. Дин адамзат тарыхынын коомдогу бөлүнгүс бир компоненти деп келебиз. Азыркы учурда дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген ордуна жараша өзгөчө көңүл бурууну талап кылган, коомдо кызуу талашты, ар түрдүү ой-пикирлерди жана божомолдорду жаратып жаткан ислам дининен башка бир дагы дин жок десек талашсыз. Динге жаманып алып ар кандай кылмыш иштерин жасаган жарандар да аз эмес. Кыргызстанда бул жаатта эл арасында кара чүмбөт кийим менен жүргөн жарандардын көбөйүп бараткандыгы шек жаратат деген жана биздин каада салтыбызга туура келбейт. Никап деген бул башка элдин каада салты, үрп адаты дегендер да жок эмес. Акыркы мезгилдерде эл арасында мейли хиджабка биз каршы эмеспиз, сары, кызыл, жашыл, ак кийишсин, бирок никап кийгендердин катары өтө көбөйдү. Алардын арасында Ноокат районунда, Өзгөн районунда жана ошондой эле Кара Суу районундагы атуулдарыбыздын никап кийгени өтө бизди тынчсыздандырат деген кат кабарлар келди. Биз бүгүн ошол кат кабарлардын жана ошондой эле арыздардын негизинде Ноокат районуна келдик. Чындыгында эле Ноокат районунун сектор башчысынын айтымына караганда бир топ айыл өкмөттөрүндө мына ушундай тынчсыздануу бар экен. Акыркы мезгилде мен деле мындай жүрөгүмдү өйүтүп атат. Ушул суроо негедир акыркы мезгилде кара никап кийгендер, хиджаб десек кандай болот, бул боюнча аалымдар айтса керек. Ушул кара кийимчендерге мен анчалык ынанбайм. Мындай биздин өзүбүздүн улуттук наркка, биздин улуттук кийимдерге, салттык кийимдерибизге деле туура келбейт. Эми биз азыр замандын мезгилине жараша заманбап классикалык кийимдерди кийип атабыз. Бирок ошол эле учурда мындай кара кийим эми биздин улуттук нарк населибизде, каада салтыбызда бул кара кийинүү деген бул аза күтүүнүн белгиси да. Ошон үчүн дагы биздин мындай улуттук менталитетке туура келбейт деп ойлойм. Ким билет аман кара кийингени? Кара кийинген алги еврейлер кийчү эле да. Лөлүлөр, еврейлер кара кийинет эле мурун. Мен оштон пенис бүткөндө ошондой кара кийинишип чыгат эле. Азыр куду ошондой форма бизге да келди да. Сиз кошуналарыңыз ошондой деп атышат го? Бар бир кошуна ошондой кийинип чыгат. Сурайсызбы, эмнеге ошондой кийиндиң деп? Жок, сураш кыйын да. Биз азыр Ноокат районундагы могу жерде эркектер турушат, ушулардан да сурап көрөлүчү. Саламатсыздар. Негизинен жолук салган бул жакшы, хиджаб кийгенде эле мейли. Бирок ошол кара чүмбөттөнүп кийгендерге сиздин көз карашыңыз кандай? Жакшы эмес. Мен мына Негизги эмне үчүн жакшы эмес, ошону айтсаңыз? билбейм, бизге өөн учурайт. Мен белки де мындай жолук менен жүрсө жакшы эле дечи. Берги капкара болуп жүрбөйбү? Анча эле эмес да. Биз такси анча жала келсең капкара ким чыкканын билбейсиң. Өтө мен жаман көрөм уларды. Чота менге жакпайт. Ошо немеде мен уларды энди мен өзүм назмымда бир башкача көрөм да, жаман көрөм. Улар менге жакпайт. Шундай айтыш. Негизи өзү мусулман аялдарына кара кийиш керек деген нерсе барбы немеде? Жок, эчтеке эмес. Энди уну только алыгы немеде кийиш мүмкүн. Тазияда өзү. Үйдөн бирөө өтсө, ошондо мүмкүн. Ал эле эмес хиджаб кийип жүргөн динге берилген аялдар деле никапка каршы экенин билдиришет. Эми бул чимбетти, хиджабты тагыда бекем алып ар кылышларды кылышат адамдар. Негизи динди жаман көрсөтүп, элдерди ушу иштер болуяпты. Динде никап кылып алат да, анан кийин уягда каалаган ким пул үчүн, ким башка үчүн, мына азыр жакшы иштер көп болмояпты азыр. Болуяпты ушундайлар. Биздин мына Орто Азиянын мусулмандарына кара кийинген кийимге өтө каршымын. Өзүм Кудайга шүгүр умрага барып көрүп келдим. Тыкан, өзүбүзгө ылайыктуу, жарашыктуу кийингенибиз эле жакшы деп ойлойм. Өзү кара кийим кийген инсандар, алар кимдер? Алар бир багыттагы адамдарбы? Өзү салттуу исламда кара кийим сөзсүз кийиш керек деген жер барбы? Салттуу исламда кара кийим кийиш керек деген жерин жок. Мен өзүмө тааныш адамдардан да ошондой кийинип алгандарды билем. Намазды окшош окуйбуз, бирдей окуйбуз. Значит, биздин багытыбыз туура эле, бирок кийинген кийимдери өтө маданиятсыз болуп кеткен. Анан карамайынча каршымын. Жок, кийиш керек эмес. Энди калбыда ушул нерсени сактап калса болду. Иман мустакам болуп. Иманы мустакам дегенибиз бул ошол жүрөгүнөн таза болсо, ошол Кудайга кылган ошол биздин юраги таза болгон болсо болду. Ал жанагы кара чүмбөт кийген бул ал жерде жок, мусулманчылыкта. Мусулманчылыкта өтө кара кийинишем жок дейм да.
Öte qapqara kiyinişip olyaptı. Közlerini bekitişip gıldır kılıp. Benim hem ilimim var. Ben şu kiyimim halas. Betiniz açık jürete. Betim açık, ilimim var. Kur'an okuyayım. Бирок никап кий десе кие белеңиz? Yok. Кийбейт болуп. Giymeyim. Linzaga kirish nimam yo'q. O linzaga kirishlikni ham men keyin yana ochilib ketsa, u gunoh bo'lsa kerak. O'shani o'ylanib kirish kerak deb o'ylayman. Balkim bu modadir, Endi bular hozir modaga ham kirdi desam, xato qilmayman. Bilmayman endi ayol kishini, erkak kishini ajratib turadigan shu yuzimiz ochiq tursa bo'ldi. Niqobda naprimер erkaklar ham ichida yuradi. Men qayerdan bilaman buni? Bir narsa deya olmayman. Qarshimiz mumkin emas. Mынандай bizga o'xshab жүрсө жакшы эле. Mayli içinde musulmançılık nimesini saklasa, darağında duşası taza olsa, жүрерсің bizge okşap. Allah Teala yaratkandan keyin bar жоğusu giyiniz, mындай bolsun, betiniz açık olsa mayli эле. Oşor men sözüm. Sizge çeke. Siz qanday qaraysiz? Men de qarşımın, biroq ağa эле kiyinген жакшы дейм, кара кийинген мындай мусулманчылыкта туған өлгөн бөйüm башка маниде болот да. Ак кийинген болуп, мында ойронсо дагы ак кийинип жүргөн жакшы. Онда беттеринен бери жаап никап деп коюшат экен да, ошонун үчүн жаап коет го, ошо кандай? Açık eкен да, мында açık. Bu boş керек эмес да. Açıkını onu kineken bilesin эми. Душманыбызбы, же тууганыбызбы, onu биз каяктан билели. Бирок ошол эле учурда динди саясатка аралаштырып койгон учурлар да жок эмес. Ага далил катары Жогорку Кеңештин депутаты Асланбек Малиевдин Кыргызстандагы мектептерде окуучу кыздар хиджаб кийбей бирдиктүү формада келиш керек деген сөзүнө карата социалдык тармактарда жамгырдай жааган комментарийлер жана видео кайрылууларды айтсак болот. Диний сабаттуулук деген эмне? Диний толеранттуулукка биз канткенде жетишебиз? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр сюжетте көргөндөй эле акыркы мезгилдерде аялдар ыймандуу болобуз, ушундай бир диний көз караштарыбызды билдиребиз деген мааниде арабтардын кийимдерин кийишип, биздин этнографиялык, улуттук этнографиялык өзгөчөлүктөрүбүз чыгыштын өзгөчөлүктөрүнө айкалышып кеткен учурлары өтө көп болуп турат. Андан сырткары эле акыркы мезгилдерде жамандык болобу, жакшылык болобу, ошол жерлерде аялдар өзүнчө башка эшиктен кирип, эркектер өзүнчө башка эшиктен кирип чыгып жаткандарын биз сыр катары сыр тута албайбыз. Негизинен бүгүнкү программанын тоо этери дагы дал ошол биз улуттук баалуулуктарыбызды кантип сактайбыз жана ошондой эле башка чыгыш өлкөлөрүнүн баалуулуктары бизге айкалышып кирип келгендегисинин себеби эмнеде? Диний толеранттуулук деген эмне жана ошондой эле ал ортолукту биз канткенде таба алабыз деген маселени козгойбуз. Сөздүн башында эле мен ушул маселе менен кайрылган Абжапар мырзага кепти бергим келет да. Абжапар мырза, тоо этери жеринде сизди тынчсыздандырган эмне маселе? Саламатсыздарбы? Жогоруда сюжетте көргөндөй, биз кыргыз коомчулугу өтө ачык, эркин демократиялык өлкө катары тез өзгөрүүгө, тез трансформацияга барып атабыз да. Кечээ эле ошол 90-жылдары союз таркагандан кийин кыргыз коомчулугу таптакыр башка болчу. Мына бүгүн эми бул дин жаатында бүгүн сүйлөшөбүз деп атабыз. Бүгүн таптакыр башка коом. Мен бир нерсени эске салайын. Биздин мамлекетте ошол 80ден ашык улут бар деп статистикада жазып жүрчүбүз. Бир венгер болобу, бир австриец, бир 10 немис болобу барын жазып эле улуттун санын көбөйтүп жазган менен негизи мына 40ка жакын улут бар да, коренной дейбизби, баягы түпкүлүктүү жашап аткан. Но бүгүн биздин кыргыз мамлекетинин ошол жалпы калкынын 90%дан ашыгы мусулмандар экендигин тана албайбыз. Бул жактан дагы динге кыйла эркиндик, исламга эркиндик берилди. Бирок ошол эле учурда мен өткөндө мына Facebook баракчамда дагы мен 30 жылдан ашык ушул педагогикалык жогорку окуу жайда иштеп аткан киши катары, коомдук иштерде мына мен 1 жыл Ош шаардык кеңештин депутаты катары болдум. Бир топ маселелерди карап, мен Facebookка чыгардым, мына капсалаңга калкым жолду ачпагын, кенен бассын тушабагын бутуңду, кастарлап ал бул жашоонун жарыгын, кара чүмбөт каптабасын журтумду деп. Мен кээде сөз менен жеткире албаганда ойлонуп мугалимдер ушинтип ыр менен болсо да жетсин деп. Мен муну бул жүргөн бул эми конечно Кыргызстан эмес, бирок мен айтат элем, мына кара чүмбөттөр бүгүн аябай актуалдуу болуп кетип атат. Буга чейин биз хиджабты дагы мектеп формасына билебиз да, баягы мектепке хиджабчан киргизбегенге аракеттерди кылып көрдүк. Өнүккөн өлкөлөрдө өзгөчө ошол мусулман өлкөлөрдүн ичинде дагы эми более мындай светтик өлкө катары мен Турцияны мисал кылгым келет. Мурдагы ректорубуз, мурдагы министрибиз Раматлык Булкет Каныбек Заков менен ошол Турция
окуу жайлары менен ушул Кыргызстанда ыйман лицейин ачуу боюнча бир сүйлөшүүгө мен чогуу барып калган киши катары айтайын да. Ыйман десе баягы бизде түшүнүүбүздө баардыгыбыз эле ошол оронгон, чүмбөттөлгөндү түшүнө бериппиз. Мен бардым ошол ыйман лицейинде, ошол Түркиянын Анкарада эң алдыңкы лицейлерде окуп аткан балдарды жолук салынганы бар. Чачтары тим эле прическасы башка, кыздар өзгөчө, кыздар, балдар ар кандай окуп атат. Биз аны мындай түшүнбөшүбүз керек экен да, ыйман келди десе эле бүт эле оронуп чулганып. Бизде мына Ош мамлекеттик университетинде теология факультети 90-жылдардын башынан түзүлүп, мына ошол динди ошол мамлекеттик стандарттарга ылайык сабак берүү. Ошол ким, ошол имам болсун, динди таныта турган ошол чыныгы адистер болсун деген бир саясатты туура эле баштаганбыз деп ойлойм да. Бүгүн эми жанагы биздин жогоруда жарандарыбыз эле айтып атпайбы? Баягы ауратыңы жаап, бир жолук салынган биздин ата бабабыздан келаткан салт катары өзгөчө аялдын орду кандай экенин баардыгыбыз эле билебиз. Мейли ошол бүгүн формасы бир аз жолуктарыбыз хиджаб деп өтүп кетип атат. Бир жагын прогрессивный мода катары дагы пайдаланып атат кыз келиндерибиз. Бирок бул жакшы нерсе. Эң негизгиси түсүн мына ачык түстөгүлөр жарашыктуу кылып, жасалмай эмес ошону оронгон, бул өтө жакшы нерсе деп эле айткым келет. Ошол эле учурда мына соңку кездерде азыр көрсө никап дейт экен, жанагы мен паранжы деп, паранжынын такыр башкача. Никап экен. Никап экен. Анан эң жаман нерсе ушул коомго бир мындай прогрессивдүү жайылып кетип аткандыгы да. Билесиздерби, бул диний экстремизм деп айтса болобу, болбойбу деп. Бул сөзсүз түрдө коомдун мындай бир чыңалуусун, напряженияны пайда кылып атат да. Биз аларга мындай мындай кооптуу бир нерсеге мамиле кылгандай карап баштадык. Мен айтат элем, ошол көпчүлүк мына чүмбөттөлгөндөр, кара чүмбөттөлгөндөр. Бул караңгылыктан эле, сабатсыздыктан эле. Ошол ислам дининде дагы радикалдык багытка бурулган өзгөчө ошол аялдарды, бу аял деген ушундай алсыз жан экен. Өзгөчө да биз угуп билип жүрөбүз. Мына дискуссиянын жүрүшүндө дагы ачылат болуш керек. Ал биринчи аял эмес, экинчи, үчүнчүсүн чүмбөттөп туруп, өзү эң акыркы модадагы кроссовкаларды кийип, джинсыларды кийип жүргөн кишилерди билебиз. Экөөчөнү ушинтип салып ээрчитип койгон. Буга жол берип аткан биздин баягы эме дин тандоо эркиндиги деп койсо эле, демократиялык укуктарды ашкера пайдаланганга жол бербешибиз керек деп эле эсептейм мен. Муну мамлекет муну контролго албай турган болсо, бул мындай чыңалуу барып бир жерден баягы этегибиз жаман жерден айрылып калышы мүмкүн. Биздин баш мыйзамдын биринчи беренесинде жазылган Кыргызстан баягы мамлекеттик башкаруунун принциптери дегенде ушул динге байланыштуу, адам укугуна байланыштуу 3 принцип бар. Бул демократиялык, укуктук жана светтик мамлекет деген. Ушул түшүнүктөрдү да биз кээде өзүбүз так түшүнө албай, баягы жеке адамдардын көз карашы, пикири алдыга чыгып кетип атат да. Ошол демократиялык түшүнүк деген бул ошол элдин бийлиги, адам укугу, светтик деген түшүнүктө бул мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт деп түшүнүшүбүз керек да. Кээде светтик деген түшүнүктө адамдар бул динге каршы же капырдык деп түшүнүп алгандар да бар. Бул жерде мамлекеттик башкарууга гана дин аралашпайт, мамлекет диний уюмдардын ички ишине аралашпайт, бирок мамлекет нейтралдуу түрдө бардык диндерге бирдей мамиле кылат да, адамдарга тандоо укугун берет. Диний же болбосо атеисттик тандоо укугуна мамлекет кийлигишпейт. Ошол эле кезде мамлекет ошол кандайдыр бир регуляторлорду киргизет да, ошол коомдук процесстерди ыңгайлуу жакшы жолго буруу боюнча, диний уюмдар менен кызматташуу боюнча. Бизде ушундай мына советтик 70 жылдык системадан кийин биз демократиялык жолго өттүк. Демократиялык түзүмдө дин тутуу эркиндиги да берилди. Демек биз ушул жерде адам укугу, диний толеранттуулук маселелерин дайыма көз жазымда калтырбашыбыз керек да. Албетте мына азыр айтып атасыздар, жанагы көчөдөгү адамдардын кийинүүсү боюнча. Биз коңшу мамлекеттерден өзгөчөлөнүп, бизде ошол адамдардын коомчулуктагы кийим кечесине мамлекет аралашпайт. Ошол канчалык деңгээлде туура эместиги жөнүндө айтып бериңизчи. Бул жерде эң башкы нерсе бул адам укугу, тандоо эркиндиги. Анан сиз аралашпайт деп атпайсызбы кийимдергечи, бирок болгондо жанагы дамбал кийишип, даватка чыкканда кыргызстандыктар жалпы чогулуп, эмне үчүн дамбал кийип келишет бизге деши, анан кийин кыргызча чапанга өтүп, имамдар деген кыргызча кийинсин деп, кийин имамдарды үйрөтүп, кыргыз улуттук кийимдерин, калпактарды кийип жүрүштү го. Эмне үчүн биз кийлигишпейбиз деп айта алабыз да?
Бул Кара Чүмбөткө деле ошентип туруп, жапасынан чыгып туруп эле биз эмне үчүн башка бир өлкөнүн, Ирандын айтайлы, башка бир араб өлкөлөрүнүн каада салт үрп-адатын алып келип, ушул жерде аябай белгилеп кетчү нерсе бар. Мынабу көбүнчө эми кыздардын кийими боюнча сөз болуп атат да. Кайсы бир мекеме ишканаларда иштеген кызматкерлер үчүн мамлекеттик талаптар бар. Дресс-код бар. Ал эми мына билим берүү тармагында өзгөчө мектептерде, орто билим берүүчү мектептерде өзүнүн эрежелери бар. Ал жерде жанагы ак жоолукка уруксат берген жерлерде бул проблема чыкпай эле жүрөт да. Анан муфтият да муну колдоп туруп, эгер билим берүү мекемелеринде, мектептерде ушул шариаттын талабына ылайык бир ак жоолук салынып алса, мамлекет каршы чыкпай, мектеп каршы чыкпай аткандыктан биз аны колдоп кубаттап, бирок ошол эле кезде мектепке никап кийип барбасын, ошонун түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп бардык имамдарга тапшырма берилген. Муфтияттан расмий тапшырма берилген да. Ошол биз дин тутуу эркиндигин да туура пайдаланалы депчи. Ал эми мынабу коомчулукта сыртта көчөдө жүргөндөрдүн кийимине албетте бир кээ бир коңшу мамлекеттердей болуп биз кийлигишкен жокпуз. Аларда да айрым бир чектөөлөр болгон, кийин алынып да салынды ал чектөөлөр. Себеби бирок ошо сиз айткан чектөөлөрдүн баары алынбаптыр. Болгону жоолукка гана уруксат берилиптир Өзбекстандачы. Өзбекстанда жоолукка уруксат берилиптир. Былтыркы жылдан баштап Өзбекстан жоолуксуз ата-энелер биздин каада салтыбызда бар, жоолукка уруксат дейилиптир. Бирок ал жерде хиджабка же болбосо никапка уруксат деп айтылган эмески. Анан бизде мына дагы өзгөчө көңүл бөлө турган нерсе, быйыл май айында президент жарлык чыгарды. Ошол улуттук каада салт нарк насил боюнча. Ушул жерде ушул жарлыкта баса белгиленген, эч качан биз улуттук нарк насилди, каада салтты диний баалуулуктарга карама-каршы койбойлу. Демек биз ошол биздин өзүбүздүн, биздин Орто Азия элинин ичинде, анын Кыргызстандын элин 8-кылымдан бери исламды тутунуп келатат. Бул ислам да ошол элдин бир баалуулугуна да айланып калган, мадани, руханий, тарыхый. Бул жерде биздин салттуу ислам айтылып атат да, туурабы? Бул радикалдашып кеткен исламды айткан жок да президент. Эми ушул жерде биз так бир нерсени билип алышыбыз керек да, радикализм, экстремизм деген сөздөрдү пайдаланган да. Себеби биз бир жоолук салынып баратса бул экстремизм десек туура эмес. Себеби Кыргызстанда экстремисттик аракеттерге каршы күрөшүү деген мыйзам бар. Ал жерде экстремисттик иш-аракеттер эмне деп 13 пункттан түшүндүрмө берилген. Ал эми мына кээ бир биз көтөрүп аткан нерселер бул диний жактан радикалдашуу десек туура болот. Себеби экстремисттик аракет болсо ал кылмыш жаза кодексине да алып келип калат. Анда укук коргоо органдары кармайт андай адамдардычы. Мына радикализм, экстремизмге жете элек радикализмде ооба радикалдуулук пайда болуп атат. Жамаатташуу, жаатташуу. Жанагы президенттин чыгарган жарлыгында мен кайра тактап койгум келет да, президенттин чыгарган жарлыгында радикалдашып кеткен ислам динин эмес, салттуу ислам дини менен биздин улуттук каада салттарды мындай карама-каршы коюш керек эмес деген нерсе бар да. Диний баалуулуктар менин түшүнүгүмө караганда салттуу исламда бул радикалдашып кеткен диний баалуулук эмес да. Диний баалуулук дегенде бизде Кыргызстанда өтө көп калк жашайт. Бизде башка диндер да бар. Диндердин да баалуулуктары бар, исламдын да баалуулуктары бар. Ошол эң башкысы карасаңыздар, мына бизде Кыргызстанда исламдын ханафи мазхабы тараганда, ханафи мазхабы элдин каада салтын, үрп-адатын ичине камтып алат, каршы чыкпайт. Ошон үчүн дүйнөдөгү мусулмандардын 70%дан асууну ханафи мазхабын тутунушат да. Ал деген ошол мына ушул жерде аябай баса белгилей турган нерсе бар. Мен ошол диний да светтик радикалдарга да айткым келет да. Эки жактан тең бар да радикализм да, диний да радикализм бар, светтик да радикализм бар. Куранда бизде дейт исламда улут жок дешет кээ бирөөлөр. Исламда улут жок дешет. Баарыбыз мусулманбыз дешет. Жок, андай эмес. Исламда улут бар. Куранда, ыйык Куранда бир нече аяттарда Аллах айтып атат: биз силерди ар түрдүү өңдө, түстө, тилде улут кылып, коом кылып жараттык, бири-бириңерди таанып билүү үчүн. Согушуу, урушуу, ажырашуу, жамаатташуу, жаатташуу үчүн эмес, таанып билүү үчүн деп. Демек, Кудай улут кылып бизди ошо улуттук өзгөчөлүгүбүз менен, улуттук тилибиз менен, улуттук кийимибиз менен, менталитетибиз менен жаратып атат. Демек, исламда улут бар. Кыргыз, өзбек, орус жана башка ар түрдүү дүйнөдөгү улуттар исламда бар. Мусулман деген сөз улут эмес. Мусулман деген динге ишенүү, ошо Кудайга иман келтирип ислам жолун тутунган адамды мусулман дейт. Демек, биз Кудай улут кылып жараткандан кийин биз дайыма улуттук баалуулуктарды эч качан жоготпошубуз керек. Эч качан жоготпошубуз керек. Ошол эри шаркат болуп жаатташпай жашоону үйрөнүшүбүз керек да. Бизде азыр эки жээкке бөлүнүп алып ак кара, сен мен, дини башка, дин тутунбайт, тутунат деп бөлүнүүлөр болуп атат да. Биз жанагы коммунисттик системадагы октябрят, комсомол, пионер деп анан коммунист эмес деп бөлүп жарып, жана Кудай жок деген системада жашап жүрүп,
Биз ошондой бир жактуулукка көнүп калыппыз да. Биз көп жактуулукка, көп түрдүүлүккө көнө албай атабыз. Бизде баягы башка адамдын ишенимин, башка адамдын жүрүш турушуна сый урмат жок болуп калды. Баардык эле мен туурамын, сен туура эмессиң. Мондай болуш керек, мындай болуш керек. Эч качан адамзатты бир калыпка салган болбойт. Бул авторитардык режимдерде гана бир калыпка салынат адамзатчы. Биз ар түрдүү болуп туруп, бирок мекен үчүн, мамлекет үчүн, тынчтык үчүн чогуу жашап көнүшүбүз керек да. Мен мына диний радикализм боюнча айтып атпайбызбы? Жана биз тегеле коёсок ушул баягы кийим кийсе дагы өзүнүн эркиндиги деп. Эсиңиздерде болсо баягы Бакиевдин ушуна мен эсимде ушул Ноокатта бүт диний радикалдарды камаган. Атамбаевдин бийлиги келди, революцияда аларды чыгарып жиберди. Кайра эле ошолор келип баягы кылмыштардын үстүнөн кармалды. Бүт эми мен баягы сакалга асылгым деле келбейт. Бирок бүгүн сакал койгондор бүт ОПГ болуп атпайбы? Бүт мошенниктер ошондой болуп атпайбы? Мына бүт хиджаб аягындайларды кийинип алгандар керек болсо канча мошенник экендигин, алдамчылык менен кылмыш козголгон канча адамдар чыгып атат да. Муну андай пайдаламаш керек. Биз салттуу исламды мурда сиз айткандай эми атеизмди куп бизге баягы сиңиргенге аракет кылып калды. Сиңирем деген система өзү кыйрады. Баары бир элде калды да. Бул жаратканга, Кудайга ишенүү. Адам айвандан ошонусу менен эле айырмаланабыз. Ишениш керек да биринчи. Ишеним бизди жетелеш керек. Анан эми келип биз мына ислам дининин эркиндигин канча бергенде, мунун ичинде канча бөлүнүү жарылуу бар экендигинен элди ошон үчүн жана туура эле айтып атышат, кээде динди жаман көрсөтүп койгон аракеттер ашкере жайылып кетип атат. Мына ошол жолукчан эжелер эле айтып атпайбы? Ошол динди жаман көрсөтүп койгон учурлар өтө көп деп. Бабур мырза, мен сизге суроо бергим келет да. Негизинен ошол Кара Суу районуна барып, мен иликтөө жүргүздүм. Анан Кара Суу шаарындагы бир-эки ошол айыл бар экен. Ошол бир-эки айылда аябай ушундай радикалдашып кеткен, ислам динин радикалдашып өтүп кеткен. Ал эле эмес, жанагы Аль-Саракси деп аталган сиздердин мечитиңиздерде мындан 2 жыл мурда ошол имам туура эмес иштерди жүргүзгөндүгү үчүн 10-чу отделдин балдарынын тарабынан кармалгандыгы жөнүндө далилдер бар экен да. Анан мен ошол 2 айылга жөн эле бардым да, барып иликтөө жүргүздүм. Барып домкомдоруңуздар менен сүйлөштүм. Ал жерде жана Абжапар мырза айтып аткандай Маликалар сарайы деген сарай бар экен. Аны мен жалган айтпайм, сиз билесиз. Ал жерге барганымыздагы мен жөнү гана алардын беттерин, жүздөрүн чыгаргым келбейт да. Маликалар сарайы деген бар экен. Ошол атка минерлер, көпчүлүк ошол жанагы бай адамдар ошол жердеги Кара Суудагы 2 үйгө ошол 2-чи, 3-чү аялдарын алып барып, капкара кийиндиришип, никаптарды кийгизишип ошол жакка отургузушат экен да. Анан Кара Суу шаарынын мэри деле ал жакка барганга мындай айтты да: Зульфия айым, мен ал жакка барбай эле коеюнчу, ошол жакка баргым келбейт. Биз себеби дегенде ошол жерде жанагы каттоо жүргүздүк дейт. Эл каттоо болгон учурда, шайлоо болгон учурларда бизде өтө чоң проблемалар болду дейт да. Анан менде да кооптонуу пайда болду да. Балким мен деле ошондой кылышаттыр деген ойдо болдум, бирок алар мени түшүнүү менен кабыл алышты. Эми аял киши болгонуна болуш керек. Түшүнүү менен кабыл алышып сүйлөшүштү. Анан айтышат да, эми жанагы үйлөрүн тосуп алышыптыр, баягы занавеска менен тосуп алышат экен үйлөрүн. Эмне үчүн сиздер мындай тосуп алдыңыздар деп айттым. Көпчүлүгү уруксат бербейт экен тарткангачы. Анан тосуп алдыңыздар десем, биздин аялдарыбызды башка эркек кишилер көрүп калбаш үчүн биз ушундай кылып тостук дейт да. Ал мындай сыр эмес да, ачык эле нерсе экен да. Анан ошол нерсеге бардыгыбыз кайдыгер карайт экенбиз дагы, ушундай экен деп гана коюп атабыз. Бул жанагы бомба замедленного действия деп коет да орусчачы. Анан бул жанагы секин барып жарылуучу бомбалардан эмеспи? Коркпойсуздарбы? Мен сиз жооп берсең элестете баштадым. Баягы Султан Сулеймандын гаремин элестетип атам. Демек, биздин кылымда, биздин жашоодо да бар экен. Ошондой эле. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр сиз айтып кеткен неме ошо биз шаарды 13-чү кварталдын комитетинде жайгашкан 2 көп кабаттуу үй. Ал толугу менен эл ошондой сөз чыгарып койгон, Маликалар сарайы деп. Действительно айрым батирлерде ошондой семьялар бар, үй-бүлөлөр бар. Ажырашып чыгып баласы менен жалгыз калгандарды биролор никеге алып неме кылат. Бирок мамлекеттик кызматкер андай немелер эмес да. Баары ошо үйдө никап кийип отурушат экен, чыгышпайт экен ал. Күйөөлөрү эми ошондой мамлекеттик кызматты иштеген адамдар эмес да. Эми албетте биз эми иликтеп келген. Коюшубуз керек болсо, жок, ошолорду карап эле отура беришибиз керек ба, эми ушундай жашоодо деп. Андай неме жок. Шаардан биз мына атайын кызматтар менен ички иштер кызматкерлери менен
тегерек столдорду өткөрөбүз, элдик жыйындарды өткөрөбүз. Ошо азыр айтып кеттиңиз, ошо жерге мэрам барбайт деп. Жок, биз барып турабыз, постоянно ошо ишембиликтерди өткөрөбүз. Чыгышат, иштешет. Анан эмне үчүн мэриңиздер Бакыт мырза кооптонуп барбай эле коеюнчу деп айтты? Эркектерден качышат да аялдар. Мисалы, ошо сиз айткан аймакта чогулуш кылсак, элдик жыйын кылсак, эркектер чыкса 20 эркек, аялдар жакындабайт да. Ошондой неме бар. Ошондой бар. Бирок эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мен бир айтайын дегеним ушу мына эгерде эсиңерде болсо 90-жылдары 2000-жылдын башында мисалы могу Хизбут Тахрирди неме кылып атабыз да көбүрөөк. Кара Сууда ошо Хизбут Тахрир көптөп сөз болуп атат. Бул экстремисттик партия. Да. Ошондой немелерде ошо мезгилде мындай топтолушуп, ар кандай акцияга чыгышып, бир түнү менен столбаларга, немелерге бир листовкаларды жабыштырып неме кылды. Бирок мына мамлекетти, коомчулукту, дин алымдарыны туура немесини көпүрөөк теледен көрсөтүп, социалдык тармактардан көрсөтүп, адамдар кичине тарбия алды окшойт. Ошондой жок азыр. Бирок ошол сиз ошол жок дегениңизге мен айтайын, ошол Кара Суу шаардык кеңешинин депутаты экен бир домкомуңуздар. Аты жөнүн айтпай эле коелу. Аны менен дагы интервьюну чыгарбай эле коеюн дедим. Себеби дегенде ал кишинин өзүнүн жеке турмушуна дагы зыян тийип калбасын дедим. Ал киши айтып атат да, эми дейт, биздин менин да аялдарым бар дейт, 4-төө ошол никапта отурушат дейт да. Анан кийин занавескалардан бери жаап салышыптыр. Аны мен айттым, эмне үчүн мындай кыласыздар дедим. Эмне үчүн мындай кыласыздар? Сиз деген мамлекеттик иште иштейт экенсиз деп атпайбы? Мамлекеттик иш да бул. Домком деген мамлекеттик иш туурабы? Ошол депутат деген бул дагы мамлекеттик иш, саясатка кирет. Анан ошондой адамдын үй бүлөсүндө ошондой болуп атканы мен үчүн кооптонууну жаратты, чын айтам. Siz aytқан домкомду мен уже билдим кимлигин. Ошо Аксаракси мечитинин алдыда жашайт. Бирок үй бүлөсүнү мен билем, никап такпайт. Тагат экен, экөө никап тагат деди, экөө жөнөкөй хиджапта деди. Хиджапта жүрөт. Жок, 4 аялы жок. Үйүндө 4 аял бар экен. 4 аял бар экен. Аялы 2 кызы, бир кызы, бир келини болсо керек. Мен үй бүлөнү жакшы билем, хиджап тагып жолук. Мен ошол үйүнүн жанынан алдымда, анан ошол үйдү да көрсөтпөйүн деп сездим, себеби ал жерде да занавеска бар да. Ал жерде дагы ошол дарбазасынан кире бериш жерде занавеска турат. Анан эмне үчүн мындай кылып койдуңуздар? Бүт үйлөрдө ушундай экен дедим. Мен башка эле бир өлкөгө келип калгандай болдум, чынын айтам. Ошол айылга кирип мен башка эле бир өлкөдө жүрдүм. Бирок кооптонуубуз болду, бирок кооптонууга эч кандай шек жок экен. Ал жерде эгер сен тийбесең, эч ким тийбейт экен, ошол жер бар экен да. Сага бирөө неметпейт экен, үйүнө кирип бардым. Мен аял киши болгонум үчүн мага мындай катылуу болгон жок, урушуп согулушуу деген болгон жок. Жөн гана сүйлөшүп, анан болгону алар менен уруксат сурашты, менен ушунча суранышты, эфирге чыгарбай эле коюңузчу, жөн айтсаңыз мейли дешипчи. Ошого ошол агайлар алдымдан сүйлөп неме кылышты, өтө жакшы сөздөрдү айтты. Тарбиядан болуш керек да. Азыр мына агайлар жакшы сөздөрдү айтып кетти. Ушу баланы жакшылыгынан мектептен тууру тарбия, тууру динди үйрөтүп барсак, мындай неме көрүнүш болбосо керек да. Бизде ошо дин сабагы жок да, көп немелерде. Баягы никеп таккан жаш кыздарыбыз, келиндерибиз мындай сүйлөшсөң бир жакшы бир суроо неме окуп албаса керек, туурабы? Кыргыз Республикасында мыйзамда 2 аял алуу деген мыйзамдашкан жок да. Жок, азыр эми бул жерде ошондой сөз болуп атат да, экинчи аялы ошол жака киргизип, анан кийин кара никаптарды кийгизип, анан бул жерде мен жанагы биздин ушу мамлекетибиз каякта карап атат, мамлекет эмне жумуш кылып атат деп, мамлекетибиз жакшынакай ушу инсандын адип ахлак, руханий өнүгүүсү, дине тарбиясы деп жарылык чыгарып атат. Ошол акыркы мезгилде мына 30-майдагы ошол улуттук наркты ишке ашыруунун улуттук программасы чыкты. Бул жөн жеринен чыкпай атат да, ушундай нерселердин бардыгынан мамлекет дагы тынчсызданып ошол жарлыкты чыгарып атат деп ойлойм да. Анан дагы бир ошол жерден мына занавесканы такканга мен албетте бул ар кимдин өзүнүн эркиндиги, өзүнүн укугу. Бирок ушул учурда мен мындай бир дагы көйгөй жаралып атабы деп ойлойм да. Эмне үчүн анда аялдар теңдиги деп атабыз? Азыр бардык жерде эле аялдар, бүт аялдар басып кетти, сооданы башка жерде деп атабыз. А ошол эле учурда занавеска менен тосуп, ал аялдын дагы коомчулуктан бөлүп койгондой болуп атабы анда? Ушундай түшүнсөк болот да, туура. Ал жерде эркектер чечет экен. Ал жерде эми ошол бул динде эми аялыңы башка эркек
көрбөсүн деген бул канчалык бул алымдар жооп берсе керек азыр динде, дин боюнча, дин маселесинде мындай көп карама каршылыктарынын ар түрдүү багыттары бар. Ошол бул жакта айтып кетти, бир мезгилде ноокатта ушундай чекеден камалган, экинчиси аны коюп жиберди деп атат. Ал да ошол барып баягы мамлекеттик администрацияга таш бараңга алып таш менен ургандан келип чыккан эми ошол мезгилде ошондой бул мыйзамды бузгандыгы боюнча ал жерде мыйзамды бузуп ушул болгондо ушул окуя болгон. Ооба, ноокатта аны эми Аллах акбар деп кыйкырганын го билбейм, бирок ушул зданияны, имаратты талкалаганда булар ушул мамлекеттик мыйзамды, биздин баш мамлекеттик администрациянын имаратын ушундай талкалаганда, жанагындай эме келтиргенде, зыян келтиргенде ушул мыйзам чегинде алар ошондой өздөрүнүн мыйзам алдында жоопкерчилигин алганда. Азыр эми мен ошол кара кийим боюнча дагы ошо биздин бул жак аябай жакшы айтып кетти. Биздин республикада, мамлекетте көптөгөн улуттар жашайт. Ооба, биз динибизге, өңү түсүбүзгө, жынысыбызга карабай өзүбүздүн эркин укуктарыбыз бар. Ошол эле учурда мен ойлойт элем, ар бир жаран бул мамлекеттик кызматкер болобу, муниципалдык кызматкер болобу, кыргыз жараны, биздин ар түрдүү этностордогу ошол өзүбүздүн улуттук өзөгүбүздүн нерселибизди сактасак, кийинки муундарга берсек. Азыркы мындай глобалдашкан мезгилде, ааламдашуу мезгилинде интернет булактарында бүт бардык нерселерди ар тараптан маалыматтуулугубуз жогорулаган учурда мен ойлойм дагы эле ошол кара никап кийгендердин мындай бул агайга толук мындай кошулам мен, маалыматынын, анан кийин сабатсыздыгынын айынан. Мисалы кыргыз элинин кыргызча кийими бар. Узактан карасаң кийиминен тааныйсың, бул кыргыз турбайбы же башка улут турбайбы деп. Анан жакын жанына келип сүйлөсөң тилинен билесиң. Анан сүйлөшүп, баарлаша берсең акылынан билесиң. Ошондуктан кыргыз элинин улуттук кийими ушунчалык баалуу болгон. Биздин ата бабалар, энелер ушу кыйын кезең, аябай оор тагдыр турмуштарда дагы биздин ушу улуттук кийимди сактап келишти. Үркүндө түшкөн элечек ушу жоголбой сандыктарда сакталып кептакаясы менен ушу бизге жетти. Биз азыр аны улантып кийип, кыргыз экенибизди ушу патриоттуулук сезим менен дүйнө жүзүн кыдырганда ушу кийип сыймыктанып жүрөбүз, салтанаттарда, башкаларда. Азыр мына кара кийинген адамдарды көргөндө мен чындап жүрөгүм үшүп кетет. Чындап эле мунун ичинде ким бар? Аялбы, эркекпи, же шпионбу, же бузукубу, же бир жакшы адамбы? Белгисиз, капкара. Кыргызда кара кийимди качан күйөөсү өлгөн аял кийчү. Жөнөкөй адамдар кийген эмес. Ошо кийимден эле билинип турган кимдин ким экени, бай экени, бий экени, социалдык абалы ушул кийимдерден эле даңазаланып турган. Анан кара кийим ниетиңди оңдо деп койчу эле. Ниетке жараша болуп, кара кийингендер аябай көбөйүп кетти. Жөн эле жүрөк үшүйт да чындыгында. Канча деген балдар өлүп атат, кара кийимчендер, канча жесирлер көбөйүп кетти. Мен ошого өтө каршымын, кара кийимгендерге. Андан көрө ушу мектептен баштап эле өзүбүздүн эле салттуу кийимдерди кие берсек, биздин кыргыздын салтында деле эч качан алиги кеп такыя кийсе болот да мектепте, туура? Кыргыз топу кийген, үкүлү такыя кийген, такыя кийип эле жүргөн, жалаң баш жүргөн эмес, кичинекей жоолук байланган, эч качан жалаң баш жүргөн эмес. Акылыңды сакта, сууга өтөт, ысык өтөт деп баш кийим кийип жүргөн. Ошону кийип эле жүрө берсе эч ким кой дебейт го азыр. Анан ошо бузуп эле азыр ээг алманы кийип алышты. Кичинекей 5 жашар кыздар. Ээг алманын сиз кийип маанисин мен кийип турган ушу ээг алма. Биздин алиги дин менен эле жашаган элбиз, ислам дини менен эле жашайбыз. Биз эч качан алиги динден чыгып кеткен жокпуз. Дин менен эле жашайбыз. Ошондо деле жүзүн ачып жүргөн кыргыздын кыздары эркек балдар менен тең тайлашып эл коргоп, жер коргоп келген баатыр кыздарыбыз менен, акылман энелерибиз менен сыймыктанабыз да. Анан келип кара кийингендерди көргөндө эле жүрөгүм үшүп эле бир кандайдыр бир жаман нерседен сезгенгендей болуп коркуп кетем. Ушу кара кийинбей эле өз салтыбыз менен эле кийинип жүрсөк, жүзүбүздү ачып жүрсөк, эл алдында жүзүң жарык болсун деген бир жакшы пата бар эле. Союз таркагандан кийин биздин элибиз демократиянын
бизге берген бир орчунду мындай берекеси дейбизби, ошонун натыйжасында биз мусулманчылыкты жакшы өзүбүзгө кабыл алайлы, мусулманчылыктын жакшы жолунда жүрөйлү деген негизги жакшы максатса диний сабатсыздыкка барып жатабыз да. Бул деген мисалы үчүн мынау Алла Таала бизге жүздү берди да. Жүздү бергенде биз мынау биздин жүзүбүз ысыкка чыдамдуу, суукка чыдамдуу. Мисалы үчүн кышында биз башыбызга тумак кийбесек башыбыз үшүйт. А бирок жүзүбүздү тоспосок, жүзүбүз ачык, суукка чыдамдуу да. Буну Алла Таала ушундай кылып жаратып берип атат да бизге. Ал эми ушул нерсени биз кандай кылып атабыз? Ошол жанагы диний сабатсыздык негизинде биз ошол кара чүмбөт менен чүмбөлүп атабыз да. Бул жерде ушул жанагы диний сабатсыздык туруп атат да. Алла Таала бизге жүзүбүздү ачык болуп мындай жүр деп атат да. Мисалы үчүн мына эжекебиз айткандай, ким экенибизди тааныш керек да. Алдыбызга кирген адам же болбосо мен бирөө менен баарлашкан болсом, ушундай кетиш керек да. Мисалы үчүн арабтарда күн ысык, кум учат, көзгө кирет, кулакка кирет, күн ысык, ошого жараша баягы кийимдерди кийген да. А бизде Кыргызстанда биз тоолуу, өзүбүздүн мына эжебиз айткандай, чоң эжебиз айткандай, өзүбүздүн кыргыздын формасы бар да. А орустарда, Европада да ошондой да. Мисалы үчүн Сибирге бара турган болсок, алар баягы суукка карап туруп кийинишкен да. Бизде ошол биздин эми кыргыз элибизде башка баягы улуттун, башка элдин салтын мындай тез кабыл алат экенбиз да, ошол жанагы диний сабатсыздыгыбыздан ушул башка өлкөнүн, ошол Ирандынбы же Пакистандынбы же ошол араб өлкөлөрүнбү баягы биз жанагы айтып атпаймынбы мен, динге ишенгендикти билдирип туруп формабызды өзгөртүп алып атабыз да. Биз ыймандуу болуп калабызбы ошол кийгенден эле? Ошондой түшүнүк болуп кетип баратат да биздин адамдарда. А чындыгында ал форма менен биз кийимибиз менен ошол баягы динге берилгендикке кире албайбыз да. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр ошондой форманы кийип туруп намазын окуйт, а бирок баскан кадамында туура эмес, мусулманчылыкта туура эмес баска кадамдарды таштап коюп атат да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер да аралашып кетип баратат да, мына айтып атасыздар да. Мына жума күндөрү айтылып атат, мамлекеттик кызматкерлер ошол өзүнүн ишин таштап туруп баягы жума намазга кетип калыптат. Баягы андан кийин жума намаздан кечигип келип атат, а бир топ адамдар кезекте күтүп калып атат да. Бул жерде баягы мамлекеттин мыйзамы дагы бузулуп кетип баратат да. Ошондуктан мына диний радикализм жөнүндө коомго канткенде да мамлекетке мындай кооптулук жаратылып аткандыгын айтышыбыз керек. Ачык эле. Жаман көрүнбөйүн деп сыйпалатып отура бере турган болсок, бул бир күн жарылып чыгышы да толук мүмкүн да. Жана айтып атпайбы, мына үй бүлөдөн башталыш керек. А көпчүлүк үй бүлө ошондой караңгылыкка кирип алган болсо, андан кайсы жакшы тарбияны көтөбүз? Ошон үчүн мыйзам иштеш керек. Мыйзамды бүгүн ошол актуалдаштырып, жана президенттин жарлыктары эмнеге чыгып атат? Мен таң калам, мына бардыгыбыз ютубка кирсеңиз, балакатка жете элек 6-7 жашар кыздарга ушул жаттатып туруп, Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечир деп сала көз жашын ыйлап атат. Ошо балада көөдакта кайсыл күнөө? Ошого кошулуп ыйламыш болуп молдолорубуз отурат жанында. Биз мындайга жеткирбешибиз керек эле. Мен айтам, Кудай Таала мына жарык дүйнөнү берген жашоону бардыгыбызга 6 саны аман адам үчүн бул чоң бакыт өзү, тирүүлүк. Анан эми болбогон нерсеге эми наркы дүйнөгө барып келген ким бар экен деп да айтып беребиз кээдечи. Кудай Таалам аны өзүнүн соту менен чечимин чыгарып алса керек. Бирок мынау жашоодогу амалдарыбыздын туура эмес жакка кетип аткандыгы жөнүндө айтып атабыз. Болбогон жерден ошо радикалдашып, кийинип, чүмбөттөнүп, мен жанагы шовинизмни бир эле диний радикализм жөнүндө, диний радикализм сөз сепаратизм менен байланышкан болот, терроризм менен байланышкан болот. Эң радикалдуу финалы ошол болот. А ошого жетишип жана Аллаху акбар деп кээ бир жерде бир уурусун кармап коюңуз эле. Топтошуп келип туруп Аллаху акбар деп кыйкыргандар эмне жаңылык болуп атабы? Менимче, мен статистика деген ушундай баягы упрямый вещти орустар айткандай, укук коргоо органдары келсе биз статистиканы сурамак элек да. Кандай иш жаратканыңыздар, натыйжа кандай болуп атат деп. Тескерисинче, мен мынау кара чүмбөттөлгөндөр бул акыркы эле бир 5-6 жылга жете элек. Билесиздер, мына Сирияда кандай кан байран согуш болду. А биздин Кыргызстандын, ошо Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары Турция аркылуу барып согуштарга катышып, ошолордун жана үй бүлө менен кеткендер көп. Күйөөлөрү бүт өлүп, аялдары 1, 2, 3, 4-кө тийип, жарандар, балдары ушул биздин мамлекеттин балдары болуп, ошону алып келгиле деген маселе чыкты го. Дүйнөлүк маселе алып келдик. Келиндерибизди дагы алып келдик. Мына ошол жерде кийип калган нерсенин бардыгы мына жерге таркап атат.
Эмне үчүн муну айтпашыбыз керек? Бир чек коюш керек да. Мисалы үчүн жолдо жүрүүнүн эрежелери бар. Мына мен рульда жүрөм. Жанагы адам өтө турган жерде эмес, мына жетелешип алып, кээде ушу караңгы кийинип алгандар алдыңан такыр башка жерден өтүп атканда мен демек биз мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап аткандыгыбызга дагы бир ынанам да. Бул жерде албетте бир топ проблемалар бар. Мына радикализм деп сүйлөп атабыз. Радикализм бул өтө көп кылмыштардын башталышы болот. Себеби радикализм баягы алдын алуу чараларын көрбөсө экстремизмге айланат. Экстремизм барып терроризмге айланат. Бизде соттордун чечими менен 21 экстремисттик террористтик уюмга тыюу салынган. Ошолордун баардыгы динди чүмбөт кылышат. Алар диний уюмдар эмес. Динди пайдаланат. Динди өзүнүн ишинде ооба динге жаманат да бир иштерди аткарат. Ошон үчүн соттун чечими менен тыюу салынып атат. 14-20, андан кийин 21-26 жылдарга диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынган. Ушул концепцияларда эң башкы багыттардын бири агартуучулук, маалыматтык түшүндүрүү иштери да. Ошол 14-жылга чейин кандайдыр бир деңгээлде дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө деген көз караш болуп турганда, дин эч качан коомдон сырткары боло албайт. Бул коом менен бирге. Ошон үчүн биз диний уюмдар менен кошо, диний аалымдар менен кошо мамлекет түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында ошол радикалдашуунун, экстремизмдин алдын алуу боюнча чоң иштер аткарылып атат да. Бул жемиштүү иштер болду. Себеби ага чейин жанагы дин башка, мамлекет башка, дин мамлекеттен ажыратылган деген көз караш менен жүрө берип туруп биз бир топ чаржайыттуулукка кетип калганбыз да. Демек ошо чаржайыттуулукту жанагы экстремисттик террористтик уюмдар пайдаланып кетет. Пайдаланып кетишет да, жаштарды, ошол маалыматы аз, диний баалуулуктарды туура түшүнбөгөн, мыйзамдан кабары жок адамдарды өздөрүнө тартып вербовка кылып кетишет. Демек биз бул жагынан жаштар менен өтө көп иштешибиз керек. Жанагы жаштардын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жөнүндө да жарлык чыкпадыбы? Мына улуттук нарк насил жөнүндө, анан мына мектептерге дин таануу сабагын киргизүү. Ушунун баардыгы мамлекет биз жаштарыбыз туура эмес багытка кетип калбасын деген аракетти көрүп аткандыгынын. Акыркы суроону берип калайын Исакбай мырза сизге. Негизи мен сизди отставкадагы полковник катары дагы билем. Көпчүлүк мындай азыр билип атам, көпчүлүк сырлар ичте калды, айтылбайт ал нерселер. Бирок ошол эле учурда азыркы Абжапар мырза айтып кеткен жанагы Сириядан алып келген биздин келиндерибиз бар деп атпайбы? Ошолор башка улуттун баягы каада салттарын жайылтууда дагы өздөрүнүн кандайдыр бир ролдорун аткарып коюп атышпайбы? Ошол маселеде иш аракеттер жүрүп жатабы? Ошолор менен сүйлөшүп жатасыздарбы? Кандай иштер барып атат ошолор мененчи? Чындыгында эле кайсы бир өлкөгө барсаң, ошол өлкөнүн биз Кыргызстандын жарандары ушундай болсо, кайсы бир өлкөгө барсак, ошол өлкөнүн сөзсүз түрдө маданиятын алып келип алабыз да. Мейли Россияга барсак, ошолордун маданиятын алып келебиз, башка жакка барсак, ошолордун маданиятын, Сириядагылар деле ошол маданиятты алып келишти да. Ушул Сирия боюнча сүйлөгөндө, мына сырттан келген маданиятты алып келүү боюнча бул бир эле Сирия эмес, мына чет өлкөлөргө барып диний окуу жайларда окуп келген адамдар жөнүндө сөз кылышыбыз керек да. Ошол кайсы окуу жайда окуду, кайсы багытты карманды, ишеним багытында, акыйда маселесинде кайсы багытты окуду, биз алар келгенден кийин сөзсүз түрдө аларды бир аттестациядан өткөрүп, ошол багытын текшерип, андан кийин пайдалануу керек да. Бул багытта жана коргоо кеңешинин чечими менен салттуу ислам Ханафи мазхабын, Матурди акыйдасын кармангандардан гана диний уюмдардын жетекчилери дайындалат да. Бул норма катуу аткарылып атат, себеби муфтияттын системасында, исламий диний уюмдардын, диний окуу жайлардын системасында акыйдасы башка адамдар кызматка коюлбайт. Бул жагынан мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары муфтият менен чогуу иш алып барып атышат. Ал эми Сирия маселесине келгенде, Сирия ооба биздин эл үчүн да бир трагедия болду. Көптөгөн адашуулар айынан, тескери көз караштардын айынан биздин көптөгөн жарандар Сирияга барып согушка катышып, көпчүлүгү курман болду. Ал жерде жанагы күйөөлөрүн ээрчип барган, же алданып барган, же интернет аркылуу бир сүйүүгө кабылып, бирөө чакырып арбалып барган аялдар болгон да. Анан ошол жерде мына жаш балалуу болушуп, кийин Сирияда террористтик уюмдар талкалангандан кийин Иракка качып, Ирактын мыйзамы боюнча да террористтик иш аракеттерге катышкан адамдар өлүм жазасына тартылат да. Ошондо биздин жарандар, өзгөчө баягы качып барган аялдар өлүм жазасына тартылып калып атат. Биз алар келип алып бул жерде бир нерсе жайылтып аткандыгынан алыспыз. Себеби мамлекет гумандуулук принциптерине ылайык жаш балдарды гана алып келди. Биз аялдарды же жанагы ал жакта согушуп жүргөн боевиктерди алып келген жокпуз. Аялдарын алып келген жоксуздар, жаш балдарды гана алып келди.
Ал мындай Сирияга кетип, ал жерден адашып, качып туура эмес экен деп келип, өзү укук коргоо органдарына кайрылып, укук коргоо органдары жардам берип алып келгендер бар. Алар контролдо, алар келип алып телевидениеден ачык сүйлөп атышат. Ал жерде дин жок экен. Ал жерде эки жактан тең эле тиги көз караштары диний, бирок террористтик уюмдар экен деп качып келгендер бар. Алар да контролдо. Ал эми мынау алып келген балдардын тагдыры азыр трагедия деп койсок болот. Мамлекет карап атат, соцпедагогдор карап атат, жергиликтүү бийликтер, укук коргоо органдары аларды карап турушат. Биз мониторинг жүргүзүп атабыз аларгачы. Карасаңыз, кетип калган аялдын, мисалы бир эле жөнөкөй мисал келтирейин, 3 баласын алып келишти. 3 баланын атасы 3 башка. 3 башка. Өңү түсү 3 башка. Анан аны таятасы багып атат. Бир аялдын 2 баласын алып келишти. Ал аял эч кимиси жок экен. Бул жерде өзүнүн күйөөсү менен ажырашып, бир башка эркекти ээрчип кеткен экен. Эч тууганы жок болгондуктан ошол аялдын 2 баласын мурда ажырашып кеткен күйөөсү багып атат. Мамлекет жардам берип атат. Бул деген трагедия. Мен сөз соңунда болсо жөнөкөй гана бир эле суроого жооп алдым. Ошол кара чүмбөт кийген айымдар дагы өздөрү дагы ошол эмне үчүн кийген себептерин толук кандуу билишпейт экенине көзүм жетти. Себеби дегенде бул жерде имамдар бардыгы ошол келген дин жаатында иштеген адамдар, аалымдар айтып атышат. Бул ошол диний сабатсыздыктын негизинде болуп атат деп. Демек, бизге бир гана баягы толеранттуулукка келишибиз үчүн диний эле сабаттуулук эмес, негизинен бизде ошол этнографиялык өзүбүздүн улуттук этнографиялык салтыбызды, каада салтыбызды, үрп адатыбызды бирге алып жүрүү биздин милдетибиз экен. Саламатта калыңыздар.